Пешмекөбүз буйруса, бул жактан пайда болгонсо жөнжө эмес. Анткени биздин көрүүчүлөрүбүз баары маалым болгондой, биз бул жакка отурдук. Демек биздин студиябызга сыйлуу бир конок келген болот. Бүгүн биздин коногубуз менен өзгөчө жаштарга деги эле жалпы эле телекөрүүчүлөргө IT тармагында кызыктуу бир маалыматтарды бере алабыз деп ишеничтүү түрдө айта алабыз. Демек бүгүнкү коногубузду тааныштырып өтөлү. Motion Group компаниясынын негиздөөчүсү Курманбек Жуушбаев бүгүн бизде конокто. Кош келипсиз. Ассалам, орузлор кабыл болсун. Бирге болсун. Журт менен, эл менен амандашып, саламдашып алганчы анан сылдырып өтөлү. Ассаламу алейкум, Ош ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздер менен буюрса IT тармагында жакшы маек кылабыз деп атайын келдик. Эми сөз башынан болсун. Чу деген деле суроолорду сузатып баштайлы. IT деген түшүнүк эмнени түшүндүрөт жана Кыргызстанга IT деген аталыш качан келди? IT деген интернеттен карай турсак, information technology деп, информациялык технология деп которулат. Эми бул көбү деле түшүнбөйт. Бирок реалдуулукта IT бул 24 саат бою бизди курчап турат. Мисалы үчүн, электромобилге отурабыз, бул IT. Лабораторияга барабыз, бул IT. Медиктер иштетет приборларды, булар IT. Айтайын дегеним 24 саат биз ушул IT-нин ичинде иштеп атабыз. Мисалы үчүн азыр телевизордон көрсөтүп атат, бул деле IT-нин программасы, бир программный обеспечение менен иштеп атат. Демек, биздин азыр жашообуз 24 саат IT-ге айлана баштады. Мурда IT бул өзүнчө бир кесип болсо, финанс, медицина ошондой эле. Азыр эми IT бул жалпыны каптаган фундаменталдык универсал кесип болуп калды. Мисалы үчүн банкирлер мурда 1000 сомду, 10 000 сомду колу менен кредит катары берсе, мурда азыр эми 250 000 сомго чейин түнү саат 12де бир кнопка менен өзүң кредит алып алсаң болот да. Айтайын дегеним бир приложение 30-40тан сотрудниктерди алмаштырып койду. Мисалы, жөнөкөй эле банк, Optima 24 ошондой приложение бар. Айтайын дегеним IT азыр 24 саат биздин жашообузду камтып атат. Ал эми ошол IT деген түшүнүктү сөзүңүз айткандай көпчүлүк түшүнбөйт. Мына кенен жайыла элек, бирок биз азыркы мезгилде бул IT менен жашап келе жатабыз десек да туура болот. IT деген түшүнүк Кыргызстанга качандан бери кызмат кылып келет? IT эми кээ бирки мамлекеттик чоң ишканаларды билебиз. Бизде ошол 1994-жылы биринчи программалар кирген. Кээ биркилери ошондон бери версиялары күчөтүлө элек. Мисалы, биринчи, экинчи версия болчу. Айтайын дегеним 94 кирген, бир 50-60% ошол бойдон турат. Бул көбүнчөсү мамлекеттик ишканаларда, буюрса эми алар дагы күчөтүп атат. Частный сектор булар жыл сайын эле алмаштырышат. Себеби эгер жеке адамдар жыл сайын алмаштырбаса, алар конкурентке чыдай албайт. Тез эле банкрот болуп калат да. Мамлекеттин конкуренти жок. Бир убактарда, мисалы, ошол эле экономист, юрист, финансист болом деген жаштар аябагандай көбөйгөндө, азыркы убакта болсо жаштардын көпчүлүгү кайсы кесиптин ээси болосуң десе, айтишник болом дешет. Демек, бул кесиптин азыркы убакта өзүнүн актуалдуулугу аябагандай жогору десек болот. Эмнеси менен актуалдуу болууда жана анын артыкчылыктарына айтып өтпөйсүз? Ар бир ишканага минимум 1ден 3кө чейин айтишник керек. IT компания болсо, ал жакта эми аябай көп сотрудниктер керек болот. Жөнөкөй эле, мисалы үчүн Россияны алсак, Россияда 140 миллион адам жашайт. Аларда 100 000 деген айтишниктерге азыр вакансия бар. Себеп кечээ кандайдыр бир проблемалар болуп, алардын көпчүлүгү айтишниктер чыгып кетти чет өлкөгө. Биздин кыргыз туугандарыбыз жыл сайын минимум 50 000ден ашыгын Россияга барышат. Жөнөкөй эле бир мамлекет алсак. Ал жакта биздикилер курьер, официант болуп иштешет. 1-2 саатта үйрөнүп ала турганчы. Аларга айтишниктер керек. Биз айтып атабыз, туугандар, силер Россияга IT катары баргыла. Бул жакта 5 айлык, 7 айлык бир базалык курстарды үйрөнгүлө. Ал жакка барып, жуниор деп коет, стажер болуп иштесеңер деле силер $500 жогору айлык аласың. Себеби аларга айтишниктер керек. Эскилердин ордун толтуруш керек. Жаңылары чоңоюп атат. Деп колдон келишинче түшүндүрүп атабыз. Ошондуктан биз сунуштайт элек, эгер ким чет өлкөгө барам десе, IT тармагын үйрөнүп алып болсо, көчөдө калбайт. Ошол эле Америка биздикилер азыр качып деле, учуп деле барып, ар түрдүү жол менен барып атат да. IT-ни үйрөнүп алса, көчөдө калбайт. Европаны айтсак деле 40 000ден ашуун азыр вакансия бар, ошол стажер деген вакансия. Америкада жылына $60 000 төлөйт, стажер деген вакансиягачы. Демек, биздикилер баары бир чет өлкөгө чыгат, демек үйрөнүп алып чыкса, мындай айтканда, жөнөкөй кесипке иштегенде бул кесип баалуураак каралат. Эми экинчи Кыргызстанды алып карасак, Кыргызстанда бизде айтишниктер 80% тажрыйбасы аз айтишниктер. Булар 3-4 жыл мурда бир университетте окуп алган, ошол менен калып кеткен. Же болбосо 5-6 айлык курста окуп алган, ошол бойдон калып калган да. Ошондуктан булар же өзүнүн профессионалдыгын күчөтүш керек, же болбосо булар өзүнчө бир продукт жасап, команда менен ошону чыгарыш керек. Мурдагы эле аз гана алган билим менен азыр рынокто айтайын дегеним көпкө калбайт. Бул кесип демек улам жаңыланууну талап кылып турган кесип.
Мисалы үчүн 1 жыл мурда бизде 3 жыл мурда мисалы биз 2017 баштаганбыз, маркетолог, SMM дегендер аябай топ болду. Вот карантинде аябай топ болушту. Азыр эми аларга иш азая баштады. Эмне деген суроо болушу мүмкүн да. Азыр искусственный интеллект чыкты, мобилограф, SMM-шик, UX/UI дизайнер, графический дизайнер, аларды бүт баарын искусственный интеллект өзү жасай баштады. Мурда бир дизайнды бир жума жасаса, азыр 1 саатта искусственный интеллект 4 варианты менен чыгарып коет. Демек, уже роботтар менен конкурент болуш керек. Же ал өзү профессионал болуш керек, же роботтар менен конкурент болуш керек. Ошондуктан бул саат, мүнөт сайын азыр өзгөрүп атат. Жогоруда сиз өзүңүз дагы айтып өтпөдүңүзбү? 5-6 ай убактысында үйрөнүп, чет өлкөгө чыгарда ошол IT кесибин өздөштүрүп алып кетсеңер болот деп. Демек, бунун дагы бир өзгөчөлүгү бул кесиптен, мисалы, ошол эле 4 жыл же болбосо андан көп убакыт окубастан ошол аз убакыттын ичинде өздөштүрүп кетүүгө болот. Ооба, эми ачыгын айтыш керек, бизде Кыргызстанда көп университеттердин программасы бир жолу түзүлөт да, алар обновить этилбейт, жаңыланбайт да. Мисалы катары айтканда ошол 2000-жылы бир программа кирди, мисалы үчүн IT боюнча. Мен ойлойм 20 жылдан бери өзгөрө элек да. IT саат сайын өзгөрүп атат. Демек алар минимум жылына 2 жолу программа өзгөртүш керек да. Частный сектор булар саат сайын өзгөртөт. Булар чоң веб студиялар карайт, мисалы үчүн дүйнөлүк, Европанын, Азиянын, алар заказ берет. Короче, бизге ишке алыш үчүн силер мондой шарттарды аткара турган студенттерди алып келели. Алар автомат түрдө алмаштырат дагы, частный сектор бат-бат. И ошого жараша окута баштайт, ыктай баштайт да. Көбүнчө мамлекеттик университеттерде ошол маселе болуп атат. Ошондуктан аны 4 жыл ал жакта окуса да болот, бирок кошумча 5 айлык, 7 айлык курс окуш сөзсүз да. Эгер ыкталамыз. Анан айтып калдыңыз, биз 2017-жылдан тарта иш баштадык депчи. Ошол убакыттын ичинде кандай жетишкендиктер болду, ийгиликтери боюнча да айтып өтөлү. Биз биринчи Motion Group компаниясы, мен айтышты унутуп калыпмын, 3 багытта иштейбиз да. Биринчиси окутабыз, образование лицензиясы бар, баары официалдуу, 200-гө жакын студент окуйт бизде. Биз окутуп, 7 ай окуткандан кийин 3 түрдүү сертификат беребиз. Биринчиси жөнөкөй, экинчиси күмүш, үчүнчүсү алтын. Ким алтын алса, биз 100% ишке алабыз. Алтынды 50-дөн 5 өзүңүздөрдө калат. Өзүбүздө калат, же болбосо биздин партнер адамдарыбызга жиберебиз. Алтынды 50-дөн 5 эле адам алат. Бунун үчүн аябай Каймактары. Архилес болуш керек. Номер 1 болуш керек. Алдына иштеш керек. А так биз шарттын толугу менен беребиз. Мисалы үчүн бизде 7 ай окутулат, кыргыз тилинде окутабыз. И 7 ай кошумча англис тили бекер окутулат. Акырында 3 ай англис тилинде стажировка өтүлөт, чтобы ал презентовать этип үйрөнүш үчүн. И 4-үнчүсү 12 саат бою биз open zone деп коет, атайын место беребиз, 150 метр квадраттай. Ал жерде отуруп алып 12 саат бою код жазып отурса болот. Суу, кофе, бүт баары бекер. Айтайын деген биз комплекс кызмат көрсөтөбүз, чтобы аларда жакшы айтчылык болуш үчүн. Бизде көп окуу жайларда 2 саат үйрөнөт, анан үйүңө кетесиң. Унуттуң да. Базарга кирген бойдон келечекке чыкса эч нерсе жок. Ошондуктан толук шарт аура кылганга аракет кылабыз. Бул биринчиси. Экинчиси, биз IT багында окуйм дегендерди Малайзия, Сингапур, Америкага түз жиберип алабыз. Ал жакта өзүбүздүн келишимдерибиз бар. Үчүнчүсү, биз өзүбүз продукт жасайбыз. Азыр 2 жылдан бери бизнес карт жасадык, чиптер жасап атабыз. Аттарга, жаныбарларга и үчүнчүсү голограмма деп коет. Бул чоң экспо, аэропорттордо автомат түрдө жооп бере турган. 4-5 тилде. Мисалы үчүн ошону көрсөк болот. Азыр ошол нерсе даяр, Ооба. Анда көрүүчүлөрүбүзгө дагы түшүнүктүүрөөк болсун, анда биз кыскача бир роликке сапар алалы. Келесиздер, кандай кыскача роликте ошол. Здравствуйте. Привет, меня зовут Уинстон, я ваш виртуальный помощник. Чем вы занимаетесь? Я, виртуальный помощник, обслуживаю клиентов, также отвечаю на вопросы. Чем занимается ваша академия? Академия Motion Web – международный образовательный проект, который готовит специалистов-практиков в сфере IT. Спасибо большое. Рад вам помочь, поэтому я здесь. Бул ошондо, урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр ушул ролик боюнча коногубуздагы токтолуп өтсө, азыр маалыматтар боюнча айтып кетсеңиз. Бизге Малайзиядан биздин партнерлорубуз кайрылышты. Мисалы үчүн бизде 30 мамлекеттен 1000ден ашуун бизнесмендер келет. Ал бизнесмендерге 5 сутка токтогой консультация бериш керек. 30 өлкөдөн атайын жылда бир жолу боло турган экспо болот да. Малайзийский экспо болот. Консультанттар жалдасаң, алар биринчи 10 саат жакшы иштейт, а калган 4 суткасы жок. Уктап калган, чарчап калган, кетип калган да. Тем более малайзийлер эрке болот. Алар суранышты, бизге ушундай бир робот бергиле.
биз ага маалыматты киргизели, араб келсин, англис келсин, немис келсин, суроо берсе автоматтык биздин компания жөнүндө минимум 50 суроого автоматтык жооп бере берсин. Биз отурдук дагы, так, муну кандай кылсак болот? Искусственный интеллект колдонсо болот. Ар бир сөздү бөлүкчөлөргө бөлүп, ошол сөз суроо бергенде ошол сөздүн суроонун бөлүкчөлөрүнөн автоматтуу жооп бере тургандай кылып программа иштеп туруп, азыр кылдык. Азыр мунун экинчи, үчүнчү версиялары бар. Ал жакта арабча, англисче бүт суроолорго жооп бере берет. Мисалы үчүн келди, сиздин компанияңыз боюнча ар түрдүү суроолорду берди, ал автоматтуу түрдө жооп бере берет. Голограмма чарчабайт, уктабайт, туалетке барбайт да. Ага үйдөн чалып калбайт да. Вот 5 сутка качественно бир темпте, бир потокто жооп бере алат. Чарчап калбайт, эч кандай тон өзгөрүп кетпейт. И бул биз азыр Манас аэропортуна сунуштап атабыз. Себеби Манас аэропортуна бизге көп келет да. 7 миллион ашуун турист келди деп атат. Эми алардын ичинде мен ойлойм бир 50дөн ашуун ар түрдүү улуттар бар да. Демек ортосуна коюп койсок, келди. Немис келип сурады. Кыргызстандын кай жерине барсак болот? Бул жагына бар. Араб келди. Кай жерге баралы? Кантип таксиге отурсак болот? Кай жерде туалет? Кандай? Автоматтуу жооп берет. Эгер ал жерге бир адамды койсоң, анын биринчиден тил байлыгы жетпей калышы мүмкүн. Экинчиден ал 24 саат бир жерде какайып, бирдей настроение, бирдей улупкада тура албашы мүмкүн. Демек качествосы дагы айырмасы болот. Бул нерселерди ойлоп табуулар, идеялар чынында талыкпаган бир эмгекти талап болсо керек. Анткени сиз айткандай, бир нерсеге таң калсаң экинчи нерсе дароо чыгып келаткан заман эмеспи азыр. Биздин Кыргызстанда дагы сүйүнтөрлүк бир сонун жаңылыктар буйруса салды да дагы кандай бизди күтүп турат, эмне жаңылыктар күтүп турат дагы. Биз бул продуктты буюрса чыгарсак, экинчи продукт бар, бул бизнес карттар. Мен мисалы чыгарсам болор эле. Мисалы жөнөкөй эле мындай NFT карта. Бул карта, бул жакта сиздин бардык данныйларыңыз кирет. Социалдык желе, өзүңүз жөнүндө маалыматтар. NFT көтөргөн телефондор, мисалы жаңы версияда телефондордун баарын артына мынтип тийгизсеңиз, сиз жөнүндө маалымат автоматтуу түрдө экинчи адам өтүп калат. Мурда биздин бизнесмендерибиз визиттик карточканы миңдеп пачкалап чыгарып алып, аны могул жерге толтуруп салып алып, мына деп таратчу да. Азыркы күндө эски заман. Азыр эми бир карта каласың, бизнес карт. Мисалы үчүн бул Дубайда $50 турат, голдтору $500 турат, биз Кыргызстанда $30 сатып алып атабыз. Азыр жаңы продукт чыгарыпчы. Киргизесиз, өттү сизге. Тийгизип коем, сизге өттү. И бара-бара банковский картаны бул жака өткөргөн болсок, и телефонго тийгизсеңиз, сизге акча түшүп калат телефонуңузга. Ушундай улучшение кылсак болот да. Азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Муну уже бул 2022 биз Дубайдагы компанияга сатканбыз. Алар Дубай молдо азыр сатышып атат. Өздөрүнүн. Бирок бул продукт биздики. Биз жасап бергенбиз. Экинчиси бар, бул биз көк бөрүгө кызыгабыз, аттарды таптайбыз, айлапчы. Бирок таптаганда адамдар анык билбейт. Точно тапталдыбы? Же таптала элекпи? Так, примерно ойлойсуң, тапталды да бара берсин депчи. Дубайда арабтар эми атты аябай жакшы көргөндүктөн аттарына $100,000 жумшайт. Алар чип заказ кылган. Примерно $15,000. Чибини биз бутуна, мойнуна коесуң. Чип анын 5 параметри боюнча приложение 24 саат көрсөтүп берет. Бунун жүрөк урушу, денесини, дем алуусу, медикал карт бүт баарын көрсөтөт. Сен ошого карап атты билесиң. Так, ат кече жакшы чуркаптыр, жакшы энергия топтоптур, бүгүн мынча чуркатам. Конкретный задача бересиң, ошого жараша аны таптайсың да. Вот ошондой чип жасаганбыз. Бул 2022 күздө болгон иш. Буюрса ошону ойлоп калдык, Кыргызстанга дагы чыгарсакпы депчи. Себеби бизде Кыргызстан эң чоң көйгөйү, биздин кыргыздар IT продуктларын өздөрү колдонбойт да, элчи. Ошондуктан биздин бардык жаштарыбыз только чет өлкөгө кызыгат. Арабтарга, Азияга, Европага, алар жакшы төлөп берет. Ошондуктан бирок эми андай десек, эл өзүбүздүкү, элге дагы үйрөтө башташыбыз керек. Негизинен айтканда мен да өзүм азыр айттармана кызыгып баштадым. Аттар топтосо жашыл турбайбы депчи. Себеби бул жакта жеңилдетип алууга болот бардык. IT тармагына келе турган адамдын дагы бай идеясы дагы күчтүү болуш керек. Эң биринчи эмнелер талап кылынат айтишник үчүн? Биздеги ошол кесип тандоодогу эң чоң фундаменталдык ката деп ойлойм. Бизде ата-эне балага айтат: "Короче, моно бир крутой адам чыгыптыр, сен аркасынан эрчи." Бирок бала башка кесиптин ээси да, ага Аллах Таала башка жөндөм берген, талант берген да. Ар бир адам өзүнчө да. Мен адамдарга сунуштайм. Балдарыны 5 жашка, 6 жашта эгер колдон келсе, болбосо минимум 5-класста шведский стол деген программа бар. Ошого колдоныш керек. Бул балаңыз жакшы көргөн 10 түрдүү кесипти жазасыз. И ар бир кесипке 1 айдан окутуп көрөсүз. Мисалы үчүн IT, финансы, медицинада ар бирине 1 айдан окутуп көрөсүз. Балаңыз ар бирине 1 айдан баргандан кийин 10 айдан кийин сизге жыйынтыгын айтат. Кайсынысына желаниясы бар, кайсынысына таланты бар, өнөрү бар, кайсынысына топ-1 болот. Ошол экөөсүн тандайсыз, бир экөөсүн тандайсыз, ошого багыт берип, репетитор жалдап күчөтөсүз. Балаңыз 11ге келгенде эгер айтишник болсо, күчтүү айтишник болуп калат.
эгер балаңыз 11-ге келгенде медик болсо күчтүү медик болуп калат, себеби ал 5-класста баштаган, фундаменталдык түрдө баштаган. А бизде балдар 25-ге кирет, үйлөнгөн болот, бала чака алуу, андан кийин кесип тандайын деп жүрөт да. А мурда окуп калган кесип ал ата-энеси тандаган кесип. Бизде ошондой кичине проблема болот. Ошондуктан жаштыгынан өзүнүн багытын аныкташ керек да. Ошол эле айта бериңиз. Мен азыр айтайын дегеним, биздин көрүүчүлөрдүн арасынан сиз айтып калдыңыз, окууга кызыгып, ушу айтышник болом дегендер Ош шаарында кайсыл тарапка келип сиздер менен байланышып же кантип жолугуп, дагы бир кененирээк маалыматтарды алса болот. Бизде Ошто азырынча жок, Бишкек шаарында бар. Бишкек шаарында. Окуйм дегендер демек Бишкекте барыш керек. Бишкекте бар. Онлайн түрүндө да барбы? Мен окуйм дегендерге алгоритмди мынтип сунуштайм да. Биз азыр кичине маркетинг тармагыбыз, интернет желебиз аябай хайп болуп калды да. Бирөө бир нерсе чыгарса эле ошого тартып мынтип адамдардын башын айландырыпчы. Мен сунуштайт элем, эгер сиздин мындай эми жашыңыз 20да, 30да да айтиге кызыгып атасыз. Мен сунушум сиз болгону 1 жума же 1 ай YouTube'дан акысыз видеолор көрүп көрүңүз. YouTube'да толтура маалымат. Эгер 1 ай сиз YouTube'дан күнүгө 2 сааттан IT боюнча көрүп, ошолорду кичине жасап көрүп, ошого жетсе сабырыңыз, демек сизде бир аз бир нерсе бар. Сиз андан кийин 1 айлык курска жазылып көрүңүз. Ошол жериңизде, мисалы үчүн, бирөө Баткенде жашайт, бирөө Ошто жашайт. Ошол жердеги бир IT боюнча табыңыз дагы 1 айлык курска жазылып көрүңүз. Болгону 1 ай, сразу 5 айга, 1 жылга жазылыштын кереги жок. 1 айда сиздин окууңуз 70%дан жогору болуп да, башкаларга караганда алдында болсо, демек сизде бир нерсе бар. Андан кийин күч өтсөңүз болот. Ошол этаптарды өтүп, андан кийин бизге келебизде, биз Бишкек шаарындабыз, Турусбекова 109/3, Элит Хаус, 3-этаж барса болот. Анан сиздерде дагы кабыл алуунун дагы өзүнүн тартиби болсо керек, эрежеси болсо керек, же кызыктуу, мен ушул айтыны алып кетем дегендердин баарысын кабыл аласыздар, кандай болот? Биз алгоритмди айткандай эле экинчи алгоритмди биз өзүбүздө колдонобуз. Мисалы үчүн жаңы келген балдарды биринчи 3 күн окутуп көрөбүз, акысыз. Сен өзүң текшер. 3 күндөн кийин ооба сонун десе, анда кеттик деп 1 ай окутабыз. Период десе, анда 7 айлык каттайбыз и дальше окуй берет. Ушундай. Анан бир убактарда дал ушул айтыштыктар менен дагы биз материалдар даярдап жүргөндө айтышканда, Кыргызстанда IT тармагы эми гана өнүгүү темпине түшүп атат депчи. Анан сурагым келип атканы, азыркы убакта Кыргызстанда IT кандай багытта кетип атат? Өнүгүүсү кандай болуп атат? Башын аз ортосунда айткандай эле, Кыргызстанда IT адистер бар. Күчтүү адистер бар. Google'га иштеген, Amazon'га иштеген күчтүү адистер бар. Бирок алар жеке сектор болгондуктан, алар заказга гана иштеп берет. Мамлекетке эч кандай пайдасы жок. Маселе ошондой. Да, мүмкүн баягы налог төлөө башка болушу мүмкүн, бирок элге эч кандай пайдасы жок да. Элдин жашоосуна кирбейт. Ал продукт чет өлкөгө 100% кетет. Кече четтен келишти, аябай көп IT компаниялар келишти. Бирок алар эмне кылды десе, көпчүлүк айтат, Кыргызстан эми сонун пайдасы деп. Жок. Алар болгону ордун алмаштырды. Биз азыр ушул жерде отурат элек, бастыкта бул жака отурдук. Ошондой эле Россия кичине ыңгайсыз болуп калды эле, Кыргызстанга жер которуп койду. Болгону бир канчадыр метр квадрат аренда калды. Болду, алардын өзүнүн иши бар, задачасы бар, 5 жылдык, 10 жылдык бүтүшү бар. Алар Кыргызстанга эч кандай пайдасы тийбейт, бир гана налог төлөбөсө элечи. Демек, Кыргызстанда IT чындап эле аябай төмөндө. Себеби Кыргыздын өзүнүн жарандары ITге кирип, өзүнүн жарандары ошол IT продукту Кыргыздын элине сиңирмейинче биз төмөндө кала беребиз. Себеби биздикилер баары чет өлкөгө иштегенди жакшы көрөт. Негизи сиз кандай ойлойсуз? IT-ни өнүктүрүү үчүн Кыргызстанда көтөрүү үчүн эмне кылыш керек? Мен ойлойм, буга адамдар кичине патриоттукту ойготуп, кичине мындай миссия катары көрүш керекпи да. Мен мисалы үчүн өзүм жеке өзүм инсан катары менин миссиям бар. 3 нерсе. Биринчиси бактылуу жашоо. Экинчиси IT-ни элге таанылтуу. Үчүнчүсү бул менин финансылык сабаттуулук жоюу, элдин финансылык сабаты. Себеби акыркы учурда аябай пирамидалык компаниялар бар, элдердин башына айландырып көп жүрүшөт. Мен ушул 3 миссиям ичинде акча коротуп деле, коротпой деле, акысыз, акылуу деле мен иш кылып жүрө берем. Вот бүгүн ушул жерге келишим атайын Бишкектен учуп, ошол миссиянын бир бурчу. Атайын пландалган, ошого мен кылып жүрөм. Демек, адамдар дагы жашоосунда бир миссия кылыш керек. Ошондо гана элдерге ошону сиңире баштайт. Эгер миссия жок болсо, төлкө кызыкчылык гана болот. Кыргыздарга 10 долларга саткандан көрө, сыртка 1000 долларга саткан кызыктуу. Демек, алар ошону гана тандайт. Эми мен силерди жакшы көрөм, элим, бирок бул жак жакшы төлөп атат деп туруп, баары сакта берет. Демек, биринчи миссияны аныкташ керек, ошого жараша элге пайда бериш керек. Эч болбосо 1 айда, 1 жылда 1 жолу атайын чыгып, 1 ай элге таратыш керек. Ошентип, ушул адамдар көбөйсө эле, мен ойлойм, тарай баштайт. Азыр биздин чоңдорубуз үчүн дагы баягы аксакал, эне аталарыбыз үчүн дагы түшүнүктүү болуш үчүн айтайын дегеним, IT эгерде бизде Кыргызстанда жакшы иштеп баштаса, өз оңуна түшсө, мисалы үчүн биздин кайсы жумуштарыбыз жеңилдемек? IT-нин бир жакшы жери бар, бир жаман жери бар. Кээ бир иштер жеңилдейт,
эгер Кыргызстанга алсак көп иштер жок болот. Мисалга медиктерди алалы. Медицинада 30 жылдык тажрыйбасы бар медик bir жылда 10 000 жолу операция кылса, ал канча пайыз ийгиликтүү болушу мүмкүн? Там 50-60%. Себеби ал адамдык маселелери бар, человеческий фактор деп коет. Эгер робот bir жылда 10 000 жолу операция кылса, ал 99% эмне ийгиликтүү кылат. Эгер технический сбой болуп кетпесе. Себеби адамга 30 сантиметрге ийнени киргизиш керек болсо, адам кол титиреп кетиши мүмкүн. А робот 30 сантиметр киргизе алат. Демек, робот врачтарга конкурент болуп калышы мүмкүн да. Эгер врач кесибини күчөтүп, кошумча IT багытында үйрөнүп, универсал болбосо, кээ бирки жөнөкөй катмардагы, мен профессионал дейм, жөнөкөй катмардагы врачтардын иштин автомат түрдө алып коюшу мүмкүн. Банкерлер да финансы багытында адистигин күчөтпөсө, жөнөкөй катмардагы специалисттерди приложение алып коет. Мисалы үчүн былтыр Сбербанк эң көп сотрудниги бар да, Сбербанкта в Россияда топ 1-ге кирет. 30 000 сотруднигин роботторго алмаштырып салды. Bir айда 30 000 сотрудник, жөнөкөй специалисттер иштен кетти. Айтайын дегеним, мунун плюсу бар, минусу бар. Плюсу бул профессионалдуулукка түртөт. Эгер сен профессионал болсоң, робот сени жеңет. Экинчи жагы бар, жаңы кесиптер пайда болот. Себеби роботтарды тейлеш керек, аларды иштеп чыгарыш керек, жаңы кесиптер пайда болот. Ошондуктан биздикилер же профессионалдын өстүрүш керек, ошол багытында универсал болуп, же жаңы кесиптерге багыт алыш керек. Демек, роботтарды бузулганда же болбосо ошолорго кызмат кылып калыш керек. Аларды башкарып, тейлеп, ошолорду бүт караш керек болот да. И бизде эң чоң көйгөй биздикилер 2010-2020 жылга өтүп кеткен адистиктерге даярданышат да. Элдин эң чоң көйгөйү багыт артка карып кетет. А мен айтам, 2030-га алсаң, сен 2030-га келгиче эң топ адист болуп каласың. Эгер даярданганда 2030-га даярдансаңчы. Биз азыр мен ойлойм, эч ким деле суроо бербейт, 2030 кайсы адисттер топ болот. Жок, алар 2 жыл мурда өтүп кеткен SMM, 3 жыл мурда өтүп кеткен маркетингге кызыгып жүрүшөт да. Кечирип кой, SMM маркетинг уже жок боло баштады. Себеби анын ордуна жаңы робот пайда болуп атат да. Ушундай маселе. Анан өзүңүз айткандай, баягы эгерде IT тармагы өтө өнүгүп кеткен болсо, себептерге байланыштуу дейсиз, баягы профессионалдуу эместер баягы электен түшпөй калышы ыктымалдуулугу бар. Анан дагы ошол кытайлык, япондук окумуштуулардын айткан жайын уктум эле. Эгер темп ушундай өтүп бараткан болсо, бара-бара канча бир жылдан кийин жер жүзүндө баягы жумушсуздук күчөйт. Ушул нерседе коптондура турган жактары дагы барбы? Бул бул мамлекет башкаруусунан көз каранды болот. Мисалы үчүн, эгер айтишниктер күчөйүп, Кыргызстанды элестетели, Кыргызстан топ 10 IT багытында иштеген өлкөгө кирди. Мисалы үчүн, бир продукт $10,000 турат. Аны сен миңдеген копия кылып сата аласың. Мисалы үчүн, бир Инстаграмды миллиарддаган адамдар копия кылат да. Ал миллиарддаган копия кылган ар биринен акча түшөт. Ар бирибиз киребиз, реклама көрөбүз, ошондон акча түшөт аларгачы. Демек, биз ошондой продуктларды жасап чыгарган болсок дүйнөгө, андан түшкөн налог, андан түшкөн кирешени биз жөнөкөй калкка берип, как арабтардай кылыпчы, жөн жашатып койсок болот. Бул уже мамлекет башкаруудан көз каранды. Себеби IT продуктлар бар, киреше жакшы түшөт, аны болгон элге адилеттүү бөлүштүрүп берип коюш керек болот. Күчтүүлөр иштей берет, акчаны алып келе берет. Аны бөлүштүрүп берүү гана калат да. Түшүнө алдымбы? Жашы, түшүнүктүү. Эми ушул эле сиздердин IT компанияңыздардын алдыдагы пландары тууралуу дагы сурагым келип жатат. Ушул эле IT тармагын Кыргызстанда өнүктүрүү үчүн дагы кандай пландарыңыздар бар алдыда? Биздин буюрса миссиябыз робот чыгарыш болчу. Мисалы үчүн бизде грузда иштеген, курьерде иштеген, жана башка ошондой оор жумушта иштеген иштер бар. Ошолорду биз роботко айландырсак деген ниетибиз бар болчу. Азыр паятат ошол искусственный интеллект жандырып, ошонун этабында кетип атабыз. Мен ойлойм, жакынкы 1-2 жылда биринчи версияларыбызды чыгарсак керек. Мисалы үчүн, баягы акыркы суроолордон болсун, ошол IT-ни өздөштүрүү үчүн ушул баягы 6-7 жаштан уже даярдап акырында фундаментти коюп, ошол тараптан башташ керек деп айтып калдыңыз да. Негизинен айтишник үчүн эң жакшы курак кайсыл куракка окуп ошол жакка кириш үчүн? Эми бул жерде азыр 1 жашты айтсаң, 2 жашка болуп калат. Ошого эң өзү дүйнөлүк статистикада эң идеалдуу жакшы бул 6 жаш. Эң идеалдуу 6 жаш. Себеби ал 5-10 класска келгенде айына $5,000 таба турган жакшы бир адис болуп калат. Андан кийинки этап бул 5 класс биздин деңгээлибизде. Андан кийинки этап 11 класста ошол кесип тандаган учурда. Андан кийинки этап эми айырмасы жок. Мисалы үчүн кече Россияда 70 жаштагы киши 1-орунду алды IT боюнча. 70 жашка кирип, өзү 68 жашында баштаптыр, 2 жыл окуптур, 70 жашта. Демек, маселе бул жашта эмес деп ойлойм. Маселе ал адамдын жөндөм талантында.
Мисалы үчүн мен өзүмдү айттым да, болду, айтиден кайтып мен боксер болом дедим. Барып Хабибти бир жеңейинчи депчи. Бокска бардым да, 2 жолу чыгып бокс кылсам мени уруп коюшту. 2 жолу уруп койду. Чото тишиме катуу тийип кетти, жакпады, мен кетип калдым. Демек, мен бокска болгон жөндөмүм жок. Ал бокс меники эмес. Ал мен 10 жашта баштайынбы, 50 жашта кызыгы жок да. А эгер мен боксер болсом, ичимденчи, мени келип 2 жолу урсам, мен кое тур деп машыктым да, кайра 3 жолу жыгытып коем да. Демек ал бокс меники, мен ага. Ал 2 жолу урганга мен кыжалат болбойм да, айтайын дегенимчи. Демек адамдар өзүнүн жөндөмүн табыш керек. Маселе жашта эмес да. Ал эгер айтишник 50 жашта деле болуп кетиши мүмкүн, эгер жөндөмүн тапсачы. Баракелде, дээрлик негизи суроолор көпчүлүгүн эле айтты окшойт, анан эмне айтылбай калды? Эмнелер жөнүндө кошумчалаганыңыз келет? Кошумчалай турган эмне калып кеткен нерсе? Мен өзүм жеке сунушум бул ата-энелерге. Ата-энелер сураныч, биз аябай көп студенттер менен жүрөбүз. Майк кылабыз, мисалы үчүн кече эле ОШКУ, ОГП, дагы башка университет мектептерде. Эң чоң көйгөй ата-энелер балдардын ордуна тандап коет. Муну эң чоң көйгөй. Мисалы үчүн кесипти. Сен бар, оку, мен сага контракт төлөйм. Всё, сүйлөбө. Ал бала 4 жыл эмне кылып жүрөт, ал убактысын кетирип. Андан көрө үйдө мал бактырсаңыз, ошол сизге көрөк пайдалуу да. Жөн эле 4 жылдан бир жерде сүдүрөткөндөн көрөчү, эмне катуураак айтсакчы, мен өзүм элимди жакшы көрөм да. Ошондон ачуураак айтканым келет. Андан көрө балаңызга ошол 11 класста болобу, 9 класста болсун, баягы шведский стол деген тандатыңыз. 4-5 кесипти каратыңыз, балаңыздан сурап. Балаңыз өзүнүн каалоосу бардыр, 4-5 кесипти айтат, мен ушуларды окугум келет. Бирок ал тандай албайт бирөөсүн. А сиз ар бирине бир айдан окутуп көрөсүз, балаңыз өзү түшүнөт. Мен монуну күчтүү окуй алат экен. Ошого акча бериңиз, балаңыз 2-3 жылдан кийин сизге жыйынтыгын көрсөтүп коет. Кандай күчтүү адис болуп чыкканынчы. Баланын каалоосу менен иштеш керек. Демек, сөз түрдө баланын тандоосун биринчиге коюш керек. Сиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса дагы сонун жаңылыктар менен кубантыңыздар. Өзгөчө ушул чиптер иштеп калса, сөз түрдө Кыргызстанга да көп жеңилдиктер болот эле деген ишенимдебиз. Жалпы көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир тилектер болсо айтып өтсөңүз болот, жана оразалар менен куттуктар этсеңиз болот, келиңиз. Ким ораза тутса, оразаларыңыздар кабыл болсун. Буюрса, мен ойлойм, Кыргызстаныбызды тез эле өнүктүрүп алсак болот. Биз Сингапурга барганда, Сингапурда 6 миллион адам жашайт болчу. Алардын жалпы ошол 1 жылдык дүң өндүрүп чыгаруусун ар бир адамга бөлсөк, 6 миллион, ар бирине 100 000 доллардан тура келет. Дүйнө боюнча биринчи орунда турат да. Айтайын дегеним, жеке өнүгүү аябай күчтүү. Биздин Кыргызстаныбыз деле бирдей. Сингапур менен жери бирдей, кичине, эли бирдей, 7 миллион эл. Демек, биз болгону бир 5-10 жылда тура эле багытка кетсек, өнүктүрүп алсак болот. Мен буюрса ишенем, Кыргызстаныбыз өнүгөт. Айтканыңыз келсин, чоң рахмат. Сизге да ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн негизинен ушул IT тармагында телекөрүүчүлөр аябагандай сонун бир маалыматтарды ала алды деген ишенимибиз чоң. Ал эми азыр болсо бир жагымдуу чыгармага карай сапар алабыз, андан кийин кайрадан сиздер менен көрүшөбүз. Реклама коюп ал. Жакшы. Мен биринчи жолу мындай айтишник программист дегендерден